Бул Турсунова Махабат. Ал Борбордогу жогорку окуу жайларынын биринде окуйт. Бул Сартбаев Нурсултан. Ал мамлекеттик кызматкер. Бул Мукамедиева Махабат. Ал Бишкектеги жеке секторда иштейт. Буларды эмне бириктирет? Алардын баары Ысык-Көл облусундагы Жетегүз районунун Саруу айыл аймагында катталышкан. Бирок 2023 жылдын 8 октябрында Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоодо добуш берүү күнү Борбор шаарда болушат. Алар шайлоого катышууга конституциялык укугун пайдалануу үчүн биздин өлкөнүн тарыхында биринчи жолу пилоттук аралыктан добуш берүү өткөрүлүүдө. Жергиликтүү жамааттын мүчөсү болуп саналган. Шайлоо өтүп жаткан айыл аймагында туруктуу катталууда турган. Бирок шайлоо күнү участкада добуш берүүгө мүмкүнчүлүгү жок Саруу айыл аймагынын шайлоочулары аралыктагы формада добуш берүү мүмкүнчүлүгүнөн пайдалана алышат. Эми алар Бишкекте туруп эле Саруудо өзүнүн депутатын шайлоо мүмкүнчүлүгүн алышты. Ал үчүн эмне кылышы керек? 3 кадам жасоосу зарыл. Биринчи кадам – шайлоо участкасына келиши керек. Аралыктан добуш берүүчү шайлоо участкасы БШКнын имаратында, Бишкек шаары Пушкин көчөсү 50 дареги боюнча 3-кабатта жайгашкан. Экинчи кадам – идентификация. Камерага ID паспортунун арткы жагын көрсөткөндө эле жабдуу сиздин маалыматтарды тааный баштайт. Андан кийин бармакты жабдуунун төмөн жагындагы сканерге коюу менен биометрикалык идентификациядан өтүү зарыл. Бармактагын сканерлөөгө 10 жолку аракет берилет. Эгерде бармакты сканерлөөгө мүмкүн болбосо, бет түзүлүштүн биометриясы боюнча идентификациялоо жүргүзүлөт. Идентификациялоо ийгиликтүү болгон учурда экранда сиздин сүрөтүңүз, жеке маалыматыңыз жана шайлоо округуңуз чыгат. Үчүнчү кадам – добуш берүү. Экранда талапкерлердин тизмеси сүрөттөрү менен электрондук бюллетенде чагылдырылат. Талапкерлердин тизмеси менен таанышкандан кийин тандап алган талапкерлер үчүн же болбосо бардык талапкерлерге каршы белги коюу зарыл. Көңүл буруңуз. Сиз өзүңүздүн округуңузда канча мандат болсо ошончо талапкерди тандай аласыз. Талапкерлер жөнүндө маалыматтарды алдын ала талапкер чекит, шайлоо чекит, gov чекит порталынан көрсөңүздөр болот. Талапкерлерди тандоого 3 мүнөт убакыт берилет. Добуш берүү убактысы бүткөнгө чейин 30 секундада аны узартса болот. Андан кийин тандоо деген кнопканы басуу зарыл. Жабдуунун экранында белги коюлган талапкерлердин тизмеси чыгат. Эгерде сиз тандоону өзгөрткүңүз келсе, артка кайрылсаңыз болот. Добуш берүү кнопкасын басуу менен сиз добуш берүүнү аяктайсыз. Сиздин добуш шифрленген түрдө эсеп жүргүзүү үчүн жөнөтүлөт. Добуш берүүнүн купуялуулугу кепилденет. Шайлоонун жыйынтыгын добуш чекит, шайлоо чекит, gov чекит KG порталынан көрсөңүздөр болот. Ар бир добуш маанилүү, ар бир добуш эсепке алынат.